Бүтін Қырғызстан мадумары. Урматтуу кесиптештер, ушул февраль айына календарлык планга өлкөдөгү эң орчундуу маселе болуп аткан адам укуктары жөнүндөгү жагдайды киргизишибиз керек. Мына журналисттердин, коомдук ишмерлердин, жарандык активисттердин үстүнөн болуп аткан маселе боюнча ушуга эле ичинде маалыматтык коопсуздук маселесин ушунун ичине киргизишибиз керек. Бир күндө. Маалыматтык коопсуздук деп аткандыгымдын себеби баягы социалдык тармактардагы ар кандай баягы чейинен чыгып кеткендиктер жөнүндө. Биз ушу эки маселени бир маселе кылып киргизип, Кыргыз Республикасында адам укуктарын сактоо абалы жөнүндө деп киргизип койсок, бул маселе кененирээк болот. Анан шашпай, даярдыкты көрүп, тийиштүү комитеттер даярдыгын көрүп, ар бир фракция өзүнүн көз карашын даярдап, кенен талкуулап койгон болсок, көптөгөн маселелерге, суроолорго жооп тапкан болобуз. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, азыр депутат Төлөбаев мырза туура маселе койду. Бирок ушул эки бийликтин бутагын кагыштырууга кызыктар, күчтөр бар деп сүйлөгөндөн кийин биз карашыбыз керек да. Сырттан жүргөн кишилер киргиздиби ошол кагазды? Же бийликтин бир бутагында турган кишинин кол алдындагы кишилер киргиздиби? Биз үчүнчү күч бар деп айта беребиз, бирок ким экенин айтпайбыз. А бул жерде конкреттүү аты жөнү бар. Ким тарабынан киргизилип атат? Мына ошо кишинин аты аталышы керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, эгерде жогорку кеңеш күчүндө турган конституция дейсиңерби? Эски конституция дейсиңерби? Өкмөттүн мүчөсүнө жамааттык түрдө ишенбей көрсөтүү пикирин билдирип чыкты 6-чакырылыш. Бул саламаттык сактоо министри жөнүндө. Конституциялык укугу барбы жогорку кеңештин? 100% бар. Туура болмосо Акунжанович. Бирок жогорку кеңештин пикири менен эсептешкен киши жок да. Бул мага жагат, иштей берет деген позиция менен кетип бартабыз да. Айтарым ушул. Айрыкча элчиликке кетип барткан азаматтарды Алмазбек мырза өтө кылдат карасыңар. Себеби алар мамлекеттин жүзү болот, өлкөнүн жүзү болот. Артында кылмыш иши бар кишилерди дагы элчи кылып жиберип, чет тилди билбегендерди дагы элчи кылып жиберип, мамлекеттик кызмат эмнекенин да чет билбей жиберип коюп, Кыргызстандын дүйнөлүк аренадагы кадыр баркына чексиз шек келтирип атат. Мына ошолорду карап көрүш керек да. Башка мамлекеттер мыктылардын мыктысын жиберет элчи кылып. Себеби ал элдин атынан, президенттин атынан өкүл болуп эсептелинет. Биз бир маселеге Вакыт берип кола. Айтайын бүтүрөйт. Мына ошол бир маселеге эки башкача мамиле кылып атабыз да. Бир жерде жогорку кеңеш керек болсо чечими туура болуп чыгып атат. А чечими туура эмес. Азыр жогорку кеңештин ыйгарым укугунда дагы, президенттин ыйгарым укугунда дагы так даана конституцияда жазылып турат. Аларды алып келиш мажбур эмес деп коюптуңар. Мажбур болгону жакшы болмок, себеби көпчүлүк чечсе туура чечим кабыл алынмак. Эми киргенден кийин жанагы депутат Төлөбаев мырза айткандан кийин бири-бирибизди сыйлашалы дагы ушул алешемдик жиберип, ушул маселени киргизген мамлекеттик жооптуу кызматкерлерди жоопкерчилигин караш керек. Үчүнчү күчтү издебеш керек. Ким кол коюп киргизди, ошол кишинин аты аталышы керек. Рахмат.